Ассаламу алейкум достор. Егер бұл видеоны ақырына чейин көрсеңіз, өзіңізге ең зарыл болған бір жақсы адатты пайда қыла аласыз. Себеби бүгін біз сіздер менен убакытты башкаруу китебинен туура эмес уйку жөнүндө сөз кылабыз. Кеттик анда. Туура эмес уйку кишинин ден соолугуна зыян. Турмуш шарты орточо жана жакырыраак жашаган кишилер өздөрүнө өздөрү кыянаттык жасоодо. Алар келери кечке тыным албай иштегени менен кечинде үйгө барганда 5-6 саат бою сын алгынын майданында отура беришет. Ошентип кара кутуну карап отуруп, өздөрү да көздөрү да чарчаганда гана төшөккө жатып 5-6 саат дем алып, андан кийин кайра баягы эле жумушуна жөнөшөт. Натыйжада толук кандуу дем алышпагандыктан иштеген жеринде деле убакыттын көбүн текке кетиришет. Же уктап калбоо үчүн курамы кофеинге чык толгон энергетикалык суусундуктарга кол сунушат. Ошону менен дене боюна кошумча күч-кубат керек болуп, адаттан тыш тамактанууга да көнүшөт. Чынында орто катмардагы кишилер бардык күч дараметин салып жумуш жасашпайт жана өз мүмкүнчүлүктөрүн толук кандуу пайдаланышпайт. Себеби алар ага деле жетпей чарчап кала беришет. Анда сиздерге кантип туура уктоо керектиги тууралуу бир канча маалыматтарды бере кетели. Биринчи, бир калыпта уктоо. Күнүгө бир убакта уктап, бир убакта туруу. Кишинин дене бою ушундай бир калыпта кыймыл аракет кылып жүрүп, бара-бара уктоо менен ойгонуу да оңойлошот. Экинчи, уктоо узактыгынын ыңгайлуулугу. Өзүңүз үчүн эң туура болгондой уктоо мөөнөтүн белгилеп алыңыз. Үчүнчү, уктоого даярдануу. Тезирээк уктап кетүүнүн ыкмаларын издештириңиз. Төртүнчү, жакшылап ойгонуу. Уйкудан ойгонуу процессин тууралоо зарыл. Мисалы, ар кандай коңгуроолорду коюу. Канча убакыт уктоо керек? Бул суроого эч бир адам так жооп бере албайт. Ар бир адамдын жообу ар кандай. Себеби бул ар бир кишинин жанына, саламаттыгына, кызматына жана турмуш тиричилигине байланыштуу нерсе. Бир канча иликтөөлөрдүн натыйжасында кишинин тамактануу тартиби менен уйку өлчөмү арасында тикелей байланыш бар экендиги аныкталган. Көп тамак жеген киши уйкуга көп азырылат. Болбосо экөө тең кишиге кадимкидей зыянын тийгизери турган иш. Күндүн ысык болуусу менен аба ырайынын алмашуусу да уйкунун өлчөмүнө таасирин эткендей, кишинин калыптанган адаты менен эрки дем алууга арналган убакыттын азайып көбөйүшүнө чоң таасирин тийгизет. Сөздүн аягында сиздерге эң таттуу уйку кайсыл? Ошол туурасында айта кетейин. Мисалга алыңыз, сиз бир күнүңүздү пландап, ирети менен канча жумуштарды жазып бүттүңүз. Эң таттуу уйку качан болот? Ошол жумуштарыңыздын бардыгын аткарып, бир күн бою чарчап, жетишип, өзүңүздүн көңүлүңүз ток болуп уктаган уйку эң жакшы уйку болуп саналат. Эгерде бул видеодон сиздерге кыпындай да бир пайдасы тийген болсо, биз максатыбызга жеттик. Мындан кийин адамдын өнүгүп өсүүсүнө пайдасын тийгизген эң жакшы роликтерди тартып чыгарып турабыз. Биздин YouTube каналыбызга катталып, коңгуроочону басып өтүңүз.